Улуттук оймо чиймелерди сайма аркылуу түшүрүү жана улуттук кийимдерди жасоого багытталган арт терапия боюнча окутуу өтүүдө. Бул окутуу өнөрчүлүктү, улуттук маданиятты жана адамдын ички дүйнөсүн гармонияга келтирүүнү айкалыштырган терең көп баскычтуу процесс болуп саналат. При создании своего бренда Бүбү жана Сара брендин түзүүдө башынан эле кол менен жасалган буюмдардан турган коллекция болору белгилүү болгон. Керме саймасы, кол менен түшүрүлгөн салттуу сайманын башка түрлөрү киргизилген. Алгачкы буюмдар жаралгандан кийин усталар шыктанып, сайма боюнча окутуу курстарын уюштурууну сунуштай башташты. Ошондон улам биз жөн гана буюм жасоо менен чектелбестен адамдарды кол өнөрчүлүккө үйрөтүүнү максат кылдык. Бизден билим алган усталар кийин өз шакирттерине да бул тажрыйбаны өткөрүп бериши керек. Мындай жол менен салттуу сайма сакталат жана муунга өткөрүлөт. было бы хорошо, чтобы мы учили. Окутуунун жүрүшүндө катышуучулар кыргыз элинин бай маданий мурасы менен таанышып, салттуу оймо чиймелердин символикасын, алардын маанисин жана сырын түшүнөт. Ар бир оймо жөн гана кооздук эмес, табият жана ата-бабалардын тарыхы менен болгон байланышты чагылдырган руханий процесс. Оймо чиймелер менен иштөө аркылуу катышуучулар өзүнүн ички абалын аңдап, сезимдерин билдирип, өзү менен гармония табууга үйрөнүшөт. Ошол сайма сайда оймолорду кантип тартылат. Ошол оймолордун бөлүнүшү, мисалы өсүмдүктөр дүйнөсү, жаныбарлар дүйнөсү, стилизация деген эмне, ошол жөнүндө маалымат берип турабыз. Бул эжелер көбүнчөсү өздөрүнүн каалоолоруна жараша буюмдарга сайма сайгылары беришет, өздөрүнүн кулга сайма сайгылары беришет. Келечекте белдемчи тигебесек, демек ошолорго ылайыктуу, мисалы аялдарга ылайыктуу өсүмдүктөрдүн оймолоруна басым жасайбыз. Эркектерге ылайыктуу буюмдар болсо, аларга да ылайыктап эскичтерди чийгенге жардам беребиз. Оймонун тарыхы, кайсы кылымда кандай, мааниси жөнүндө биз эжелерге маалымат беребиз. Анан азыркы учурда ошо оюнун негизинде кандай буюм жасаса болот, трансформациянын негизинде ошолорго жардам беребиз. Өзгөчө көңүл сайма арт терапиянын натыйжалуу ыкмасына бурулат. Ийне менен жипти шашпай, көңүл коюп колдонуу адамды тынчтандырып, стресс менен тынчтанууну азайтууга көмөк көрсөтөт. Тренерлердин айтымына таянсак, бул процесс эмоционалдык тең салмактуулукту калыбына келтирип, сабырдуулукту, майда кыймылдардын өнүгүшүн жана ички тынчтыкты чыңдайт. Ошону менен бирге сайма аркылуу аткарылган иш адамга жасаган эмгегине ылайыктуу баа берилип, өзүн өзү ишенимдүү сезүүгө шарт түзөт. Бул биздин сайманы кыргыз сайма келген сайма дейт. Керич дейт. Ошондон кеткен болуш керек. Керичке келип, кыбы материал болуш керек, сөзсүз. Кыбы жип болуш керек. Анан биз ишиге келебиз. Ошо. Анан бул кыздар келет, үйрөнөбүз деп. Анан ошо кыздарды үйрөтөбүз. Ошо кыздарга шивеге беребиз, материал беребиз. Анан биздин немебиз бар, сүрөтчүбүз, Салтанат деген мугалимибиз, ошо Салтанат үйрөтөт, кандай тартыш керек, нюанстарын үйрөтөт да. Анан ошо сүрөт тарткандан кийин биз ушундай кездеме алып алып, ошо кездемеге анан ошо сайманы үйрөтөм. Окутуу достук жана чыгармачыл чөйрөдө өтөт. Бул жерде ар бир катышуучу өзүнүн мүмкүнчүлүгүн эркин ачып, даярдык деңгээлине карабастан процесске ишенимдүү катыша алат. Баары үчүн бирдей шарт түзүлүп, ар кимдин жеке өсүүсүнө өзгөчө маани берилет. Негизи биз бул залга келгенде эс алып жан дүйнөбүз тынчтандырабыз. Бул жерде абдан жылуу жана жагымдуу атмосфера түзүлгөн. Мугалимдер бизди өтө кылдаттык менен эч кимди мажбурлабастан ар бирибиздин каалообузду жана ички абалыбызды эске алып окутушат. Алар өз көз карашын таңуулабай, тескерисинче сен эмнени көрүп, эмнени жараткың келерин түшүнүүгө аракет кылышат. Учурда бул биздин 9-чу сабагыбыз. 8 сабакты толук өттүк. Кошумча бонус сабак берилди. Ар бир сабак 2-3 саатка созулат. Кээде ошол жерде эле түшкү тамак ичебиз. Бул убакыт аралыгында мен көп нерсени үйрөндүм. 9 урок, нам дали бонусный урок, а вообще 8 уроков должно было быть. Мага курс аябай жакты, аябай сонун экен. Көп нерсени үйрөндүм, билдим. Сайма сайганды өзүм сайып көргүм келчү да, анан кийин жака келип кантип сайыш керек, кантип туура кылыш керек баарын мугалимдер көрсөттү, ошо мага аябай жакты, сонун болду. Азыр белдемчини жасадым, азыр мына пуговицаларды тигип атам. Сумочкам бүт элек, анан могу менин пано. Бул окутууда эң башкысы мыкты жыйынтык эмес. Иштин жүрүшүндө адамдын өзүн өзү түшүнүп, сезимдерин аңдай билүүсү. Окутуу курсу катышуучуларга ички тынчтыкты табууга, чыгармачыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө жана эмоциялык жактан өзүнү кармана билүүгө жардам берет.
Биздин курстар башталганча биз биринчи ушу магазинибизге киргизип, кичинекей магазинибизди көрсөтүп, ошо мен сактап, чоң апамдын, тайнемдин, апамдын эмелерин, кол тутунган эмелер, оокаттарын ушинтип музейный эме кылып койгонбуз. Төшөктөрдү кураган, сайма кылган эмелерин баарын ушинтип рамочкага салып, анан биздин окуучулар келип, ушунун баарын көрүп, аябай мотивация, чоң күчтүү мотивация болуп башташат. Анан ушинтип кандай сайманды тутунабыз, ошо эмелерди көрсөтүп, бул деген шелк менен жасалган ийне менен жөнөкөй эме сайма. Ар бир жип жана оймо катышуучуга сезимин билдирүүгө, чыгармачылыгын ачууга жана ата-бабалардан калган маданий баалуулуктардын жасалуусу тууралуу таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Натыйжада адам өзүнүн жаңы көз караштан таанып, чыгармачылык менен гармонияда болуусуна жетишет. Кулмахмат Абалбеков, Айдана Ашимова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чуй.